бонфиле. Вот эта часть, она вот как раз таки Нью-Йорк. То есть Нью-Йорктан делится, потом в Тигоне он вот здесь находится. Канимет Женишевди белгилөө кылган ашпозчулук кесиби болду. Социалдык тармактарда ал жасаган даамдарды көрүп, Каниметтей кесипкөй болууну каалаган замандаштарынын саны көбөйдү. Азыр биздин программанын каарманы окуу курстарын ачып, билгендерин башкаларга үйрөтүп, бүтүрүүчүлөрү белгилүү тамак аш жайларында иштеп жатышат. Алардын бири Наргиза Бердибаева. Аябай жакшы көрөм өзүм кесимди. Анткени мен өзүм 3 дипломдун эсимин ошо повардын эле окуусунанчы. Каниметтикинен окудум да, чтоб өзүмдү дагы көрсөткүм келди да. Мынакей азыр ушундай страничка ачканбыз. Мындай микс зелень менен азыр витаминдүү салаттарды жазып атам. Ошактан балык, стейк түрүндө кылып, жанында гарнир, лимонный сок. Биздин кийинки каарманыбыз Фарида Молдогазиева. Фариданын ашпозчу болуп калышына 4 баласы себепчи болгон. Инстаграмдан кооз тартылган тамак аштын сүрөтүн көрүп, мотивациялык постторду окуп, жашоосун өзгөртүүнү каалаган. Азыр интернет тармагы өнүккөндүктөн андан кийин биз өзүбүз деле чыгып жаттык на выезд. Тойлорду алып бардык, Куран окуткан жерлерге чакырып атышты. Ашкана эмнеден башталат? Канимет Женишевдин окуу курстарындагы сабактар мына ушундай эң жөнөкөй суроого жооп издөөдөн башталат. Миң түркүн даамдардын бири-бирине окшобогон артыкчылыктары менен түстөрү туура кошулган учурда гана ширин азык даяр болот. Окуунун жүрүшүндө мына ушул даамдуу азыктардын рецепттери менен ашканада колдонуучу жабдыктарга чейин айтылат. Жана окуп билгендерин практикалык саатта жасап көрсөтүшөт. Ашчылык деген абдан жакшы кесип. Ошол көбүнүн көңүлү калып калган убагында. Ошол кайра өздөрүн изденип келип атышат. Ошого кубанып атабыз. Жөн эле ашпозчулукка үйрөтпөстөн ошол Инстаграмды да кантип алып жүрүш керек экенин үйрөтөбүз. Андан тышкары эсеп үсөбүн үйрөтөбүз. Каяктан соода кылыш керек, кантип соода кылыш керек. Жана сонун жана кофеге азыр адамдар көп кызыгып баштады. Кофени да үйрөтөбүз, чай, коктейль, смузилерди үйрөтөбүз. Суу мондай кооз оформление кылганды үйрөндүк. Эң маңызды мындай соусун, маринатын кылганды үйрөндүк. Аябай жакты, кызыктуу болуп өтөт. Бардыгы суроо берип, жооп алып. Мыкты ашпозчу болууну каалагандардын арасында жогорку билими бар ар кайсы кесиптин ээлери дагы бар. Алардын бири мугалимдик кесипти аркалаган Айсулуу. Ал өз ашканасында пайдалуу жана даамдуу тамак аштардын жасалышына кызыктар. Нуркыз Караева, Данияр Амантуруулу, Коомдук канал, Замана студиясы.